Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу коллегалар. Мен да тактоо үчүн эле ушу Россияда азыр антидопинговый программалар, ушу ВАДАнын талаптарына жооп беребиз деп чоң бир улуттук программа ишке ашып атат да. Сиздердин ошо кабарыңыздар барбы ошо боюнча? Биз мындай норманы ушу мыйзамга коюп атабыз, ошондон кийин иштеп баштайбыз. Программалар жазылат, токтомолор чыгат жаңы. Мен орысча сурайынчы. В России запущена национальная программа антидопинговая. Стоимость программы выше $1 миллиарда. Второй год осуществляет эту программу. Вы знаете программу эту или не знаете? Пока маалымат жок ал боюнча. Ошону алыңыздар да. Сиздер кандай маалымат жок? Анан бияка келип алып, ВАДАнын мүчөсүбүз, анан минтебиз, тигинтебиз деп атасыздар. Сиздер дагы мына биз Евразийский экономический пространствода болгондон кийин ошо программага мүчө болуп кирейин десеңиздер, сиздин лабораторияңыз курулуп калмак. Россиянын сборныйларынын баары бизде сбор өткөзүп атышат. Кийин дагы өткөзгөнгө шарт түзүш үчүн мына сиз ошо программанын мүчөсү болушуңуз керек. А силердин спорттун жетекчилери эмне менен алек болуп жүрөсүңөр? Азыр. Эң чоң проблема ушу да. Мына Олимпиадага Орусиянын сборнуйун киргизбей койду. Биздикилерди киргизбей койсо эмне кыласыңар? ВАДАнын бир чиновнигине жакпай калдыңыз сиз. Суроого барбы мындай? Жоопторуңар барбы? Же жөн эле баягы буюрса кете беребиз деп эле баратасыңар. Сиздер өмүр бою эмгектенип болгон ден соолугунун баарын астыга коюп койгон спортсмендерге шарт түзүп бербей атасыздар да. Эмне болсо ошо болсун деп алар жалгыз кое берип коюп атасыздар. Бул мыйзам алып коюш оңой эле, бирок сиздерде бир дагы мына биздин регламент боюнча экономикалык мунун обоснованиясы керек эле. Өкмөт аябай шалакы карай баштады да мыйзамдардын баарына тең. Финансовый расчет жок, экономический обоснование жок. Лишь бы мыйзам алып атасыздар да. Мыйзамдын өзүн колдойбуз, бирок сиздерде аябай шалакы механизмдин баарын иштетип атасыңар. Спортсмендер наперекор вам завоюют. 10 секунд. Аябай таланттуу балдар кыздарыбыздын келечегине бөгөт койбоңуздар. Мен ошону гана суранып атам. Частный лабораториялар бар, Банецкого, дагы бирдеме дегендер. Американын бүт технологиялары менен иштеп атышат бүгүнкү күнү. Рахмат. Суроолор аягына чыкты. Эми талкууга өтөбүз. Сөз Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевичте. Рахмат, Аида Камчыбековна. Талкууда мен дагы ушу убактым менен колдонуп айтып кетейин дедим эле. Калоо катарында да Канат Макенович. Эми деревня тарбия жана спорттун эң негизги эки багыты бар да. Бул биринчиден бул массовый спорта в республике да. Ошол жактан мен көрүп атам, жанагындай жаңы норматив, мурунку Союздан калган ГТО окшогон нормаларды киргизип атасыңар. Жакшы пропаганда болуп атат. Сергек жашоо боюнчачы. Жакшы национальный немелер мониторинг кылдыңар. Мен иштеп атканда Кыргызстанда дене тарбия менен машыккандардын саны 8%ке түшүп кетти эле. Азыр мына 15-16га чыгыптыр. Бул эң жакшы көрүнүштөр. Анан 2020 жылы Канат Макенович дагы бир чоң тармак неме багыт бар да, бул деген спорт высших достижений. Ошол эл аралык деңгээлде мен точно айта алам, мировой рейтингде Олимпиададан медаль алып келе турган бир прогноз бар, это Айсулу Тыныбекова. Анан айтыңызчы, эң чоң спорт бул чоң спецификада да, тем более спорт высших достижений. Кадр маселеси кандай болуп атат ошо, Спортсмендер, они же все амбициозные, все хотят чемпионами, кийин тренер болгондо деле характер ошондой болот да. Анан кадр маселесине жакшы көңүл буруш керек да. Чтоб ошол эле центр олимпийский подготовкада чоң негизги олимпийский управленияларда люди сидели спортивным опытом, человеческим опытом. Ошону кандай болуп атат? Ошону көңүл буруп койгула силергечи. Потому что спортсмен тренери, спортсмендер ал только ошол тармакта чоң жетишкендиктерге жетишкен гана кадрларды, агайларды угат, билесизби сиз ошону? Мен көп жыл айтам ушул маселеничи.
Азыр жакшы даярдык болуп атат, бирок ошо кадр маселесине дагы бир жол көңүл буруп койгула. Эмне үчүн дегенде мамлекет 1 миллиард сомдон быйыл бюджет кылып бердик силергечи. Олимпиада оюндары болот. Биз уже муктажбыз. Жыл сайын мен иштеп атканда 300 миллион сом болчу кредит, этот бюджет. Азыр 1 миллиардтан аштыңар. Это для кыргызского бюджета, бизде өзү бюджетибиз билесизби? 150 миллиард эле сом. Ошон 1 миллиардын силерге берип атабыз. То есть вы уже должны нам олимпийскую медаль привезти. Эч кандай мындай кадр, дагы башка мондай системный вопростарда бизде эч качан сбой болбош керек азырчы. Потому что мамлекет и тарыхыбыз бар биздин спортточу. Дайыма олимпийский медалдар болгон. Мына 3 эле медаль алдык, 4 медаль, 30 жылда уят бул. Рахмат. Ушуну менен талкуу дагы аягына чыкты. Тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрайымы Молдобекова Гүлкан Сакиновнада. Рахмат Айда Камчыбековна. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү майыптыгы бар адамдарга билим берүү маселелери боюнча киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи депутат Бекешев Дастан Далабаевич. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет, бюджет жана финансы боюнча комитет караган. Баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевич, мыйзам долбоорунун демилгечиси, чакырылгандар Азимов Алмаз Курбаналиевич, финансы министринин орун басары, Жусупбекова Надира Сынташевна, билим берүү жана илим министринин орун басары, Солтонбекова Ализа Карпбековна, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары, Байдылдаев Мурат Курманбекович, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары, Кузнецова Татьяна Анатольевна, Бишкек шаарынын вице-мэри. Сөз сизде, Дастан Далабаевич. Рахмат Айда Камчыбековна, урматтуу депутаттар. Бизде азыр 29 000 бала бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. 2200 балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар атайын мектептерде окушат. Бизде 14 ушундай атайын мектеп бар, бирок тилекке каршы ошолорго көп акча бөлүнбөй, алардын ишканалары, зданиялары өтө мындай эскирип жатат. Көбүнчө зданиялар 30-40, 50 жылда курулган. 240 бала үйдөн сабакталышат. Калганы так маалымат жок. Же окуп атышабы? Менимче окуп атышат. Кээ бир жеке менчик бала бакчаларда тарбияны алып атышат, кээ бир жеке менчик мектептерде билимди алып атышат. Бирок кээ бир окууга катышпайт, барбайт. Мен чынында ушундай окуялар, мен ушундай даже кишилер менен жолуккам, билимди албай жүрүшөт, андай бар да. Өнүккөн мамлекеттер алар ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жөнөкөй эле мектепте окутуп баштаган. Бул еще 50 жыл мурун, 50-60 жыл мурун ушундай процесс башталган. Эч ким ишенген жок, булар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кантип жөнөкөй балдар менен окусун. Ата энелер менен бир топ эле конфликттер болгон, мугалимдер менен конфликттер, түшүнбөстүктөр көп болгон. Бирок алар ошо өтүп, ошон үчүн Европада башка өнүккөн мамлекеттерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамиле башкача. Кандай жумуштарды кылбасын, тротуар салабы, жолду салабы, ишкананы салабы, бирдеме салса мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ойлошот, шартты түзүшөт. Жумушчу орундарды ачканда,
даже келбесе, мүмкүнчүлүгү чектелген адам келбесе жумушка, даже ушул жерде атайын шарттарды көрсөтүшөт да. Бизде тилекке каршы андай жок, себеби бизде көбүнчө стереотиптүү ой пикир, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мындай кээ бир жумушка иште албайт деп, интеллектуалдык жактан проблема болсо, бул эчтекени кыла албайт деп, бизде андай пикирлер көп. Даже керек болсо, азыр эле ата энелер ошону мыйзам долбоорду угуп алып, алар дагы айтышы мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген бала кантип жөнөкөй мектепте окусун? Ошол жерде же тиги балдар, ден соолуктуу болгон балдар сабыш мүмкүн, түртүш мүмкүн, окуп албайт деп ушундай пикирде болуш мүмкүн да ата энелер. Бирок биз инклюзивдик билим берүү системага өтсөк, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ден соолуктуу балдар менен окуса, менимче биз өтө келечекке чоң салымды кошобуз. Себеби стереотиптүү мышление болбойт. Ушул ден соолуктуу болгон балдар, алар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көргөндө, да, биринчиден мүмкүн конфликттер чыгышы мүмкүн, түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, бирок алар көнүшүп ушул балага, анын жардам берип баштайт. Ошол менен достошуп башташат. И алар уже өскөндө алар эч качан мындай таң калышпайт да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эчтекени кыла албайт экен деп, аларда уже андай пикир болбойт. Ошон үчүн мен ушул мыйзам долбоорду чыгарып атам. Мен дагы түшүнүп атам, биздин реалдуу нерсе болуп атканын бүт баарын түшүнүп атам. Бюджетте болгон дефицитти түшүнүп атам. Бирок Конституцияда так жазылган. Кандай мыйзам болбосун, ар бир жаранга бирдей иштеш керек. Ушундай эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, алар жөнөкөй мектептерде окууга шарт түзүү боюнча бул мамлекеттин милдети. Азыр өкмөт айтып атат, 2023 жылда биз ошого өтөлү деп атышат. Себеби акча жактан биз кичине аксайып атабыз деп атышат да. Бирок менимче биз хотя бы 50 миллион сомдон жылына көрсөтсөк, мүмкүн чоң мектептерден баштасак, район центрде мисалы бир хотя бы мектептен баштасак, хотя бы ошондон кичине өзгөртүүлөр башталат да. 23 жылдан баштап биз бүт мектептерге толук киргизе албайбыз, мен аны дагы түшүнүп атам. Бирок башташ керекпиз бул жумушту. Кандай болбосун, бирок биз ошону баштасак, менимче биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билимди берип, алар анан пенсия же пособияга катуу муктаж болбойт. Алар жумушту таба алат, билимдүү киши жумушту тапканга кичине оңойрок. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорду колдоп бериңиздерди суранам, себеби бул өтө керектүү. Биз бир жыл мурун чогуу майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны кабыл алдык. Ошол негизинде дагы нормалар бар. Билим берүү система сөзсүз адаптация болуш керек мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга. Ошондуктан мен ойлойм, сиз дагы колдоп, биз экинчи окууда өкмөт менен биргеликте отуруп, чогуу мындай санап, дагы бир сыйра санап, канча так акча керек, кайсы мектептерде биринчиден баштайлы деп, ушундай тизмени даярдап, кээ сунуштарды киргизип, бияктан кээ пунктулар алып, экинчи окууга менимче өкмөт да каршы болбойт, бирдиктүү ушундай мыйзам долбоорду иштеп чыккан мыйзам долбоорду чыгарабыз. Себеби бул максат бизде өкмөттө дагы, депутаттар дагы бир. Балдарга жардам бериш керек. Тем более мына президент дагы саясатты азыр мына демилгени көтөрүп атат, балдарды коргоо боюнча. Бүт баарыбыздын максатыбыз бир. Ошондуктан мен ойлойм, ошондон баштасак,
колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат, Дастан Далабаевич. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо жазылыңыздар, аппарат таблону бериңиздер. Сөз Токторов Алмазбек Сатиевичте. Рахмат, Айда Камчыбековна. Мыйзам долбоору туура кабыл алыш керек. Буюрса колдойбуз. Бирок бир аныктай турган жери, Дастан Далбаевич. Бул концепциясын колдойбуз. Бирок жана момент вступления в силу деген жерде теги өкмөттүн заключениясында, рекомендациясында 23 жылдан баштап иштей баштасын дептир да. Биз азыр даяр эмесмин деп, даяр эмеспиз деп ошондой рекомендация бериптир. Сиздин мыйзамыңызда 1 сентябрь 20 жыл деп. Сиз түшүнүп атасыз, 1 сентябрь 20 жылдан бул иштей баштай албайт да, кабыл алып бергенде дагычы. Ошон үчүн ошол өкмөттүн позициясын эске алып, кабыл алсак жакшы болот эле. Туура айтасыз. Мен даже мындай ойлоп атам да, хотя бы 23 жылды күтпөй эле, хотя бы 1, 2, 3, может, соңго чактуу ушундай мектептерден баштасак деп ушуну ойлоп атам да. Хотя бы ушундай сүйлөшөбүз да, 1-2 окуу. Экинчи окууга барганда ошону эске аласыз. Сөзсүз, ооба. Рахмат. Сөз Жапаров Акылбек Усенбековичте. Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу коллегалар. Бюджет комитетинде айткан сунуштарыбызды Дастан Далбаевич кабыл алган экен. Дискриминация сөзсүз түрдө болбош керек, бирок инфраструктура даяр болбосо школдор ала албайт. Бул боюнча мыйзамдын чектөө киргизип аткан жерлерин карап коюшубуздар керек да. Педагогический коллектив отказ кыла албай койсо, ал ким карайт анан баланы? Инфраструктура даяр эмес болсо, заранее ушундай чектөөлөрдү киргизбешибиз керек. Биринчиси, экинчиси, азыр мына Газпром жакшы инициатива көтөрүп берди, жакшы бир школа ачты да. 21 шаарда урматтуу премьер-министр кезинде азыркы президентибиз точки роста деген. Ошо 21 шаарга специализированный школдорду ачайлы деп сүйлөштүк элек министрлер менен. Ушу 20 эң чоң Кыргызстанда кенди иштетип аткан компаниялар 20 ошондой школду ачса, ошонун алкагында 20 жерде центрларды кылса. Биздин инвалидтерди по слуху, по зрению, по всем статьям ошо жерлерге бир бөлүгү кылып, жалаң 5ке жалаң окуган балдарды тарбияласак, анан ушу балдарды дагы чогуу алып кетсек жакшы бир инициатива болгон турат да. Анан этап кылып бөлүп атканда дагы так расчеттор менен карасак, ар бир бала үчүн мына бирден жанына бирден эле жардамчы берсек 3 миллиард сом керек деп өкмөт эсептеп чыккан экен. Ал эми канча мугалим керек? Ошонун баарында тактап көрсөтүп, биринчи ар бир шаарда обязательно болсо бирден школ. Андан кийин районный центрларда болсо бирден школ, андан кийин анын айыл өкмөттөргө, андан кийин анан селого түшсө. Жакынкы 10 жылдын ичинде этап кылып жазып бүтүрүп коюшубуз керек. Ушу балдар барып жакшы 5ке татнакай окуй турган болсо, кечикпей келе турган болсо, калган 6 саны аман балдар дагы окууга умтулуусу бөлөкчө болот беле деген ой пикирди толугу менен колдойт элем да ушу мыйзамдарды. Анан акыркысы баа койбойбуз деген жери эми спорный, аны билим берүү министрлиги менен карап көрүшүбүз керек да. Рахмат, Акылбек Усенбекович. Сөз Нурбаев Абдывахап Мамбадрасуловичте. Рахмат, Айда Камчыбековна. Саламатсыздарбы? Дастан Далабаевич, мен бул мыйзамды толук колдойм. Сизге рахмат, мына ушундай мыйзамды алып чыкканыңызга, анткени бул заман талабы. Дүйнө жүзү боюнча мына ошого көңүл бурат, өнүккөн коомдор. Алар сөзсүз биз ден соолугу чектелген балдар үчүн сөз камкөрдүккөр, алар мамлекеттин эсебинен алар биз окутушубуз керек. Аларга бардык шарт түзүп беришибиз керек. Менин суроом Надира Сынташевнага. Надира Сынташевна, буга чейин да биз мына парламентте көтөрдүк эле маселени, премьер-министр менен вице-премьер-министрге да айткан элек. Бизде 10-11 класста балдарга сабакты тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү. Анткени азыр карап көрсөбүз, мына 10-11 класста көп балдар кызыкпай окуп айтышат. Аларга мисалы үчүн эгер 14 сабак болсо, ошонун 7-өсүн гана өзү тандаган кесибине, университетке бара турган сабак тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүгө качан өтөсүңөр? Урматтуу Абдывахап Мамбадрасулович, абдан туура профилдик окутуу. Биз азыр
ар бир региондо, ар бир райондо бир нече мектептен пилот аяктап калды, ошол профилдики. Албетте Бишкек биринчи башталган. Мисалы 12-нчи мектепти алсак, 12-нчи мектепти бүткөндөр 10-11 класстар жана медицина тармагына даяр чыгышат да, ошол профилге даярдалып. Биз азыр жаңы стратегияга да киргиздик. Анан президенттин указын аткарууга, ошол планга да киргиздик. Ошол профилдик окууга өтүүгө. Анан апто менен да сүйлөшүп атабыз, жана базаларын бириктиргенге да, мындай колдонгонго мектептердин. Мисалы профилдик окутууга өткөнгө жакшы мындай жанагы колдоочу базалар да керек болот да. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Бул абдан маанилүү да, профилдик окууга өтүү. Ооба, баары эле айтып атат өкмөттөгүлөр. Бирок мына ушул балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн качан беребиз биз? Анткени биз балдарга кичинекейинен аларды мажбурлап, кыйнап окутпай, тандоо мүмкүнчүлүгүн берип, ыктыяр менен окутсак, ошо баладан келечекте жыйынтык чыгат да, жакшы окууга мүмкүнчүлүк болот. Конкреттүү түрдө канчанчы жыл өтө аласыңар ушуга? Быйыл 20-жылы биз өткөргөн жанагы бүт пилоттордун баарын азыр жыйынтыктап жатабыз. Анан ар бир регион менен сүйлөшүп жатабыз азыр. Мисалы, канча мектебибиз быйыл профилдик окууга өтө алат, канча мектебибиз 21-жылы өтө алат. Азыр мына мен бул жерде отурам, министрликте ошол команда отуруп алып иштеп атат да, ошол пландын үстүндө. Ошон үчүн мына январьдын аягына чейин биз айта алабыз да. Мисалы, быйыл канча мектеп профилдик окууга өтө алат. Ошол профиль деген ошо тандоо мүмкүнчүлүгү болот да ошол жерде. Албетте, албетте. Экинчи суроо. Англис тилин канчалык деңгээлде көбөйтүп атасыңар мектепте? Англис тилин биз 5-класстан баштап сааттарын көбөйттүк. Канча саат болду? 5-6, 7 класста. Мурда жумасына 2 саат болчу. Азыр 5 саатка чоңойттук. Негизгиси, эң негизги методиканы өзгөрттүк. Жана грамматикалык ыкма эмес, сүйлөй ала турган, кадимкидей практикалык чөйрөдө сүйлөй ала турган методикага өттүк. 5-6 класс, 7 класс жаңы окуу китептери түзүлдү. Азыр 8 класстын үстүндө иштеп атышат авторлор. Өткөндө министр айтты эле, ошо химия, физика сабактарын англис тилде өткөнгө биз баштайбыз деп. Качан баштайсыздар? Быйыл биздин университеттерибиз, педагогикалык багыттагы университеттерибиз эксперименталдык группаларды ачат. Ал жерге атайын ошо мотивация берип туруп, биз табигый циклдагы жана математика, жана химия, физика, ушул предметтерди англисче бере турган группалар студенттерди алып туруп окута баштайбыз. Ушул окуу жылы азыр университеттерде даярдыктар жүрүп атат. Жакшы, дагы бир сунуш. Мына университеттерге, мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, бардык университеттерге англис тилин факультетин кошумча ачканга мүмкүнчүлүк барбы? Анткени силер чектөө киргизип коюп турбайсыңар. Мына ушунча орун гана окута аласыңар англис тил факультетин. Ошону биз эркиндик берсек, анткени канча көп англис тил билген жаштарыбыз көбөйсө, бул жакшы болуп атпайбы? Биз университеттерге абдан жакшы кеңири академиялык эркиндикти бердик да. Бул жанагы канчалык биздин жаштарыбыз ушул кесипти тандап атат, ошого көз карандыгы. Муну мен дагы кесиптештер менен мындай аябай жакшылап талкуулап туруп анан кийин жооп берейин. Бул кандай бир көйгөйлөр бар болду экен? Эл аралык уюмдар менен иштешип атканда ошо көңүл бурсаңар, техникалык кесипке дагы англис тилде окута баштаса, биздин балдарыбыз ошол көп эл аралык ошол атайын өндүрүштүк ишканаларда иштей алат да. Анткени техникалык англис тилди билген аз болуп атат бизде. Ошого көңүл бурсаңыздар силерге сунуш катары. Рахмат. Сөз Турузбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат. Айда Камчыбековна, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, Дастан Долбоевич, өтө керектүү мыйзам долбоору, өзүңүздөр билесиңер, 2020-жылы биздин урматтуу президент менен балдарды коргоо жылы болуп жарыяланды. Ошонун ичинде бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, балдар, булардагы балдар, ушул мыйзам өтө керек. Мен бир-эки суроом бар эле да. Ушул Ализа Карыбековна, Татьяна Анатольевна, айтып койсоңор, канча мектептер бар специализированный? Специализированный мектептердин бардыгы... Анан санын канча бала окуйт да ошол жерде?
Бардығы 14 школ интернаттар республикалық бюджеттен төлөнгөн. Анын ичинде 2294 бала бар. Ошондо бир 9 айга баланын окуусуна 135 000 сом талап кылынат. Андан тышкары үйдө окуп аткан балдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошондо 344төн ашуун бала бар да. Мугалимдер үйгө келип сабак өткөн. Бу Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнчачы, Татьяна Анатольевна? Добрый день. В городе Бишкек находится 3 специализированные школы, в которых обучается 747 детей, 11 специализированных дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 1600 детей, 1605. И в 6 школах образовательных массовых у нас открыты коррекционные классы, 35 коррекционных классов. Из них 6 с кыргызским языком обучения. Ушу силер айткан цифранын баары мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуйбу? Ооба, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуйт, ар кандай мүмкүнчүлүгү чектелген боюнча да. Азиз болгон балдар, же болбосо башка дагы жардам катары көрсөтүлөт. Анда мындай мектептер бар экен да, бул мыйзам иштеп кетсе дагы ачабызбы, кандай? Ошонун бюджетин да айтып берсеңиз. Бул жерде реформага, интернаттык мекемелерде реформа жүргүзүүдө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 2 интернаты кирген. Бул Красноречка менен Дмитриевка мектеп интернаты. Алардын дагы бюджетин билим берүү министрлиги эсептеди болуш керек. Кайрадан бюджетке жапкандан кийин канча түшөт, андан дагы буга караса болобу, Надежда Санташевна? Бул балдар да биздин жарандар. Ошону айтып атпаймынбы? Биз ушул мыйзам колдонсо дагы мектеп ачылса, ошонун бюджетине канча акча каражат керек? Бүгүн 13 жалпы Кыргызстан боюнча канча мектеп бар специализированный? Бактыбек Сагындыкович, бул жерде мектепте интернатка мажбур болуп атышат да, балдар окугангачы. Алардын өзүнүн ата-энелери бар, өзүнүн эле айылында, өзүнүн эле шаарында, үйдө эле ата-энеси менен чогуу жашап, мектепке барганга шарты болбой атат. Мектепте ошол баланы кабыл алганга шарттар жок болуп атат да. Ошол мектептерге шарт түзүү боюнча. Анда ушул мыйзам иштеш үчүн мындай долбоор барбы? Канча мектеп биринчи очерединде ачабыз, канча каражат биринчи транш менен керек? Биз общий эле айтып атпайбыз, жалпы эле. Урматтуу Бактыбек Сагындыкович, уруксат берсеңиз мен жооп берейинби? Жооп бериңиз. Бизди Кыргызстанда буга чейин мындай болчу да, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар атайлап ачылган бала бакчаларда жана атайын мектептерде окучу. Ал эми дүйнөлүк практиканы караганда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын кадимкидей эле мындай мүмкүнчүлүгү болуш керек да, кадимки эле бала бакчаларга, кадимки эле мектептерге барганга. Биз ошон үчүн 2019 жылдын июль айында жанагы майып адамдардын укуктары боюнча конвенция ратификациялап, сиздер ратификациялап бергенден кийин биз дароо инклюзивдик билим берүүнүн концепциясын, программасын жана аны ишке ашыруунун планын өкмөткө киргиздик, аппаратка. Ошо өкмөттө август айында толук бекитилди. Ал жерде ар бир жылы, ар бир айы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга алар кадимки мектептерде, кадимки бала бакчаларда окуш үчүн эмнелер кылыныш керек, жана канча каражат сарпталат, бүт планда бекитилген. Ошонун үстүндө өкмөт азыр иштеп жатабыз. Дастан Далабаев жана айтып кетти, дискриминация болбос үчүн деп. Ооба. Ошондуктан бул бала окууга барганы укугубу же милдетиби? Ата-эне чечет да өзү. Жана бала. Түшүндүм. Бактыбек Сагындыкович, мүмкүнчүлүгү чектелген бала, мүмкүнчүлүгү чектелбеген бала менен кошо эле бирдей конституциялык укугу бар да. Ал билим алыш керек. Ал түшүнүктүү. Ошон үчүн ал өзүнчө мындай жабылган, жабык башка бир билим берүү уюмунда билим албаш керек да. Ал биздин коомдо эле социалдашып, кадимки эле биздин балдарда эле кошо ойноп, күлүп, бирге мындай коммуникацияга кирип билим алыш керек. Биз ошон үчүн инклюзивдик билим берүүнүн концепциясы, программасы жана планын, ишке ашуу планын бекитип, ошонун үстүндө иштеп жатабыз азыр. Анда мындай суроо, инклюзивдик система деп отурбайсыңарбы? Это право ученика или обязанность? Инклюзивное образование – это право.
Я вот это и спрашиваю. Вот право. Тут мы оставляем все три варианта. Либо, если родители захотели на дому обучаться, это их желание. Если хотят специализированно, это их второе желание. Дастан Если- Далбаевич, Рахмат, все, я понял. Теперь у меня второй вопрос в части вот как раз двум руководителям. Айтыңызшы, сколько у нас детей-сирот, полных сирот?